Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly jamaat, Allah Taala barımızın niyetimizni, tilegimizni kabul kılgan bolsun. Daim aytып жүрөбүz, kimde kim Allah Taala'nın bir üylerinden bolgan bir üyge kelse, bir kadamına күнөөбүз keçirilse, bir kadamına sooп жазат дейт. Allah Taala her bir үйдүн баскан 10 kadamımızga sooп жазса, sol kadamımızga pendечилик кылып кетирген кемчиликтерди Кудайым өзү кечирген болсун. Биздин бүгүнкү темабыз сүткордук, паракордук, арам деген тема экен. Сүткордук, паракордук, арам деген. Негизи эле караганда биздин ата-бабаларыбыз бүт эле баягы туура эмес иштердин акырында баягы кор деген сөздү кош айтып келген экен да. Мисалы, кандай десек, сүткор, паракор, зынакор, араккор, касамкор деп туруп, баягы сөздөрдү карасаң, кор деген сөздү кошкон. Бұл деген эми Аллах Таалага жакпаган сөз, кордолосун деген бир мааниде болсо керек дейм да, баягы жерде. Эми сүткордук негизи эле бул бизде процент деп коет. Кыргызча сүткор, орусча процент дейт, арабча риба деп коет. Бул бизде шариятыбызда Куранда тыюу салынган. Куран боюнча Аллах Тааланын өкүмүндө тыюу салынган, пайгамбардын хадисинде дагы тыюу салынган. Бул иштер. Мисалы Аллах Таала Куранда не дейт? Ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба. Содан адал сүткорлукту арам кылды деп Куранда айтат. Бирок кээбирлер болсо, биздин ошо сүткорлук дейсиңер, ошол сода экөө бирдей эле да деген сөздөрдү айтышы мүмкүн да. Ошентип шайтан азгырат экен да. А бирок Куранда Аллах Таала ачык эле айтты. Содан адал кылды, сүткорлукту арам кылды деп. Эми эгерде мындай шариятты түшүнө турган адам боло турган болсо, мисалы бизде андай жок да. Дин менен жашаган мамлекеттерде мына Журай устаз деле бир айтып калды эле, Египетте окуп жүргөндө дейт, кээ бир адамдар бар экен, акчасы бар дейт, үйдө жөн эле турат дейт, баягы жердечи. Ошону кээ бир мечит, алар да дин менен жашайт да, мечиттерге алып келип койгон дейт, бул жерде карзу хасана деп коет. Карзу хасана, жакшылыкка бериле турган карыз деп туруп. Ал жерде ошол через оформление кылып туруп 3 айга алат экен дагы 5%. Ал иштеп туруп кайра коюп коет экен, баягы жердечи. Өз убагында алып келип берет экен. Эми Кудайдан корккон адамдар да. Ошентип бекер турганча сооп иштесин деп ошентип коюп койгондор дагы бар дейт да. Эми бизде эгер ошентип кое турган болсок, элестетип көрүңүздөр, баягы жерде алгамыдан жок болуп кетсе керек, баягы жерде. Аларда ошондой нерсе бар экен да. Ишенет экен, Аллах Таала жолунда баягы коюп койгон. Карзу хасана деп коет экен. Эми бизде ошол проценттин азы да арам, көбү дагы арам. Бардык түрү менен арам да. Мисалы, бұл түрлөргө бөлүнүп кетет экен да, биз билбегенибиз менен. Мисалы, бұл проценти кээде ушундай бир азгырат экен сүткорлукту. Айына 2% деп коет экен да. 10 айга 20% болуп кетет экен. 1 жылга 24% болуп кетет экен да. Кыскасы эмне? Сүткорлуктун 70 эшиги бар деп коет го бизде. Баягы жерде. Ар кандай жол менен азгырат экен да. Эми сүткорлук дегенди карап көрсөңдөр, мисалы, эгерде мына акылга салып карай турган болсок, өзү негизи арам ал нерсе, шариятта туура эмес. Бирок, мисалы, башында биринчи айда көбүрөөк, экинчи айда азыраак, ушинтип азайып кете бериш керек болчу деп өзү пайда туурабы? Мында акылга салганда да. Жок, ошо 1 жыл бою ошол бир сумманы төлөй берет да баягы жерде. Ошондуктан бизде эмне? Шариятта бул бизде арам болуп эсептелет. Сүткорлук арам болуп эсептелет. Кудай Таалам өзү сактасын андай күнөөлөрдөн. Андан кийин аятта айтат: "О иман келтиргендер" дейт. Алланын өкүмүнө каршылык кылуудан сактангыла дейт. Алланын өкүмүнө каршылык кылуудан сактангыла. Эгер ыймандуу болсоңор, сүткорлуктан калган аласаңарды албай эле койгула дейт. Эгерде сүткорлук арам экендигин билдиңерби? Эгерде калган болсо, ошону албай эле койгула дейт. Эгер муну кылбасаңар, анда Аллах Тааладан жана пайгамбардан согуш күтө бергиле дейт. Эгерде биз каршы чыксак, пайгамбарга Аллах Таала согуш жарыялагандай эле болот экенбиз. Кудай сактасын. Андан кийин дагы бир аятта келет. Аллазина яакулуна ар-риба ла якумуна илля кама якуму аллази ятахаббату аш-шайтану минал мас. Садакаллаху. Сүткорлукта акча жегендер. Сүткорлук менен акча жегендер. Эми булар убактылуу пайданы өздөрүгө азгырылып
ошол нерсени өздөрү туура деп эсептегендер да бул жерде. Сүткорлуктан акча жегендер дейт. Жин ургандан айырмасыз абалга түшүп, кабырдан шайтан уруп, жинди болгон кишидей болуп турушат дейт. Кыямат күнү барганда ошол эмеден кабырдан тирилгенде жин тийген, шайтан урган адамдай болуп тирилет дейт. Эми жин тийген адамды билесиңер да. Мисалы өзүн жоготуп, башка болуп ар кандай боло берет го. Кудай сактасын. Ошо кээ бир адамдар айтат, жанакы эмне эпилепсиясы бар адамдай болуп тирилет дейт. Талмасы бар адамдай болуп тирилет дейт. Себеби баягы бирөөлөрдүн акысын жеп жүрдү да баягы жерде. Кудай таалам өзү сактасын андай күнөө иштерден. Андан кийин пайгамбардын дагы бир хадисинде келет: "Kullu jasadin nabata min as-suhti fan-naru awladi." Кайсы бир дене, адамдын денеси арам тамак менен өсүп чоңойгон болсо, ага караганда тозоктун оту жакшыраак дейт. Ага караганда тозоктун оту жакшыраак дейт. Кудай сактасын. Тозок жакшы деп атат да ал денеге караганда. Себеби эми ал жерде эмне себептен тозоктун оту жакшыраак дейт? Мындай элестетип көрүңүздөр да өзүңүздөр. Ал жерде канча адамдын көз жашы турат. Канча адамдын ыйы турат баягы жерде. Канча жетимдин акысы турат. Канча жесирдин акысы турат. Мисалы ошол процент себептүү канча аялдар жесир калды, канча балдар жетим калды. Канча балдар атасыз калды, канча ата-энелер баласыз калды, перзентсиз калды. Көптөгөн нерселер турат да мунун артынан. Ошондуктан не деп атат? Ошол арам тамак менен өскөн денеге караганда тозок артыгыраак дейт. Андан кийинки хадисте дагы айтат: "Ла ядхулул джанната жасадун гузия бил харам." Арам менен өскөн, арам менен азыктанган дене бейишке кирбейт дейт. Бейишке кирбейт дейт. Карасаңдар. Бейиш ким үчүн жаралган? Момундар үчүн, таза адамдар үчүн жаралган да. Ал жерде эмне бирөөнүн акысын жеп, кан соргучтар болсо, ошондой. Кудай сактасын. Пайгамбардын дагы бир хадисинде келет. Пайгамбарды мен түш көрдүм дейт. Түшүмдө бир кишини дейт, периштелер башын жанчып атат дейт. Жанчы чачылып кетет экен, кайра жиналат экен, кайра жанчат дейт. Анан бул ким экен десе, намаздын парз экендигин билип туруп, намаз окубаган адамдын жазасы ошондой экен. Дагы бир адамды көрдүм дейт, кандан болгон дарыяда, деңизде, суда сүзүп жүрөт дейт. Ошентип акырын сүзүп четине чыгайын десе, периштелер оозуна дейт, ташты салып туруп, кайра түртүп коет экен. Кайра дагы ошол чумкуп баягы жерде тумчугуп, ошондой бир кыйналып, улам эле чыга албай жүрөт дейт. Бул ким экен деп сахабалар сураса, процент жеп жүргөн адам экен дейт. Процентке акча жеп жүргөн адам экен дейт. Ошонун жазасы ошондой болот дейт. Карасаңдар, Кудай сактасын. Эми бул бейишке кирип оңой эмес экен да туугандар. Бейишке бир таза, жакшы амалдар менен гана кирет экенбиз да. Ошондуктан мисалы бизде бейиш мумундар үчүн туура. Башка диндин өкүлдөрү көчөдө көп жүрөт эле го. Мисалы костюмду кийип, башка кылып алып туруп, эшик такылдатып, сен бейишке киресиңби десе, биздикилер кекештенип калат да, билбейм эми, кирсем керек баягы жердечи. Өзүнө өзү ишенбейт да, баягы жердечи. Көр, сен ишенбей атасың. Менин диниме өтсөң, бейишке киресиң дейт экен го баягы баптисттерчи. Карасаңар, ал жерде эгерде силерден дагы кок сурап кала турган болсо, бейишке киресиңби десе, алхамдулилла, мен мусулманмын, бейиш мусулмандар үчүн. Сөзсүз мен кирем, анан сен киресиң деш керек да баягы жердечи. Бейиш ким үчүн? Мусулмандар үчүн. Биз мусулманбызбы? Биз киребиз. Бирок ошого биз аракет кылышыбыз керек экен да, адал жашоо менен бейишке биз даярдык көрүшүбүз керек экен. Андан кийин Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ya eyyuhellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Ey Allah Teala'ga iman keltirgenler, bizdin bergen rızıkların arasından adaldарын жегиле деп атат. Адалын жегиле дейт. Арамын эмес, адалын жегиле дейт. Бизде болсо эмне? Ошол адал эле нерсени арам кылып коюп атабыз да баягы жердечи. Процент аралашса арам болуп кетет. Кудай сактасын ал нерсе. Анан ошол себептен бизде дуа кабыл болбойт экен да. Арамды жеп алып тур. Себеби ушул аят түштү дейт. Ошол аят түшкөндөн кийин аятты окуп туруп пайгамбарыбыз айтты дейт. Бир адам бар дейт, чарчаган, чалыккан дейт, жегени арам, кийгени арам дейт.
ушунчалык чарчаган колуну көтөрүп Кудайдан суранып дуа кылат дейт. Каяктан анын дуасы кабыл болсун дейт. Жеген арам болуп атса, ичкен арам болуп атса, кийген арам болуп атса дейт. Кудай сактасын. Дуа кабыл болбойт экен да. Ошол процентке акча жегендердики. Арам тамак жегендердики. Эми арам дегенде бир гана процент эмес, башка деле нерселер бар да. Мисалы, нан адал, бирок бирөөнөн тартып алып жесең, же жетимдин акысын жесең, ошол арам да. Арам болуп калат. Өзү адал, нан адал, бирок бирөөнөн тартып алсаң, же уурдап алсаң, арам жеген болобуз. Кудай сактасын. Ошондон туугандар, ошол жагына да биз көңүл буралы. Аллах Таала дуаларды кабыл кылбайт экен. Эми пайгамбардын дагы бир хадисинде келет, силер 7 нерседен оолак болгула, алыс болгула дейт. Алар ошо адамды жок кылуучу күнөөлөр дейт. 7 иштен алыс болгула. Адамды жок кылуучу, ойрон кылуучу бир күнөөлөрдөн дейт. Ал кайсылы деп сахабалар сураганда, биринчи ширк. Кудайга ширк кошуу дейт. Кудай сактасын. Ширктен итеп кошуубуз керек. Мисалы, бизде ошол нерсе азыр көйүп кетти да. Мурда СССРдин убактында ушундай эле үйгө кат келет эле. Ушуну сен 20 адамга мындай жазып көйсөң, сага бир бакыт келет, ишиң жүрүшүп кетет деп, ошол баягы 80-жылдарда деле ошондой бар болчу да. Анан ошону ишенип алып, биздикилер жазат эле, 20га көчүрүп, алакта ксерокопия жок, башка жок, көчүрүп 20 конвертке салып, бир адрестерди жазып туруп эле почтага салып жөнөтөт эле. Ошондон бери келатат да бул нерсечи. Адада мисалы мен бир жумадан бери айтам, кече интернеттен дагы айттым. Аллах Тааланыңга эмес эле СМСке ишенип калып атат да. Ширк да бул. Мына 6 күнү же 7 күнү курбан айт болот экен, ушуну 7 адамга таркатсаң, сага жакшылык келет. Ага ишенип, эгер таркатпасаң жамандык келет десе, ошондон коркуп таркатат экен ошонучу. Ал чоң күнөө. Биздин тагдырыбыз СМСке байланган эмес туугандар. Аллах Таалага байланган. Биздин тагдырыбызды Аллах берет. Аллах жазган. Рызкыны дагы Аллах берет, кырсыкты дагы Аллах берет. Такыр ишенбеш керек. Ишенбеңиздер. Таркатсаңдар чоң күнөөгө батасыздар. Мисалы, ошо досумдан келди эле, 7 адамга таркатсаң жакшылык келет деди эле, мына 7 адамга таркаттым, 7 күн өтүп кетти. Каяктагы жакшылык келген жок го деп күнөөгө батабыз баягы жерде. Кудай сактасын. Этият болуңдар ошол нерседен. Демек, биринчиси бул ширк. Экинчиси сыйкыр. Ошондон дагы оолак болла, этият болла деп пайгамбар хадисинде келет. Кудай сактасын. Ошо сыйкырдан биз алыс болушубуз керек туугандар. Андан кийин үчүнчүсү адам өлтүрүү. Эч бир себепсиз адам өлтүрүү. Бул дагы ошол шариатта тыюу салынган иштерден. Андан кийин сүткорлук. Бул дагы ошол эмне? Төртүнчүсү. Ошо 7 нерсенин төртүнчүсү бул сүткорлук. Бул дагы эмне? Алыс болла деп пайгамбарыбыз хадисте тыйган. Андан кийин бешинчиси жетимдин акысын жегендик. Жетимдин акысын жегендик. Мисалы, азыр ошо биздин сүткорлук ошо жетимдикке себепчи болуп атат да. Кээде ошо процентке алып туруп, ошол акчаны төлөй албай, Россияга кетип, талал алып кетип, тири жетим болуп туруп балдар үйдө калып атат. Кээделер ошонун артынан жанын кыйып атат, балдар жетим калып атат. Жетим калып атса, анан ошол жерде жаназасына келип алып туруп, биздикилер ошолдой сой деп туруп, койлорун сойдуруп, ошол торпокторун сойдуруп жеп кетип калып атат да. Мына жетимдин акысы да ошол жерде. Себеби тойго элдер даярданат экен. Өлүм кокусунан келет да, кокус. Кокус келгенде биз тескерисинче жардам беришибиз керек. Биздикилер барып ошол жерде жетимдин акысын жеп кетип калат да баягы жерде. Кудай сактасын. Ошол үйдө жетим барбы? Жетим баласы болсо, бул уже бизде арам. Жетим баласы жок болсо деле 3 күнгө чейин арам го негизи бизде. Кудай сактасын. Андан кийин 6-чысы согуштан качуу. Бул дегени мамлекетти душмандар басып келген болсо, мамлекетти коргобостон согуштан качуу, бул да ошо чоң күнөөлөрдөн. Мамлекетти коргоо парыз да бизде. Мамлекет жетекчилиги менен бирге. Мисалы, жетекчи мамлекетти коргойбуз дедиби, биз коргошубуз керек. Ошол жерден коргобостон, мамлекетти коргобостон согуштан качсак, бул деле ошол жана чоң күнөөлөр катарына кирет. 6-чысы экен. Андан кийин 7-чиси аруу таза аялга жала жабуу. Бул да ошол пайгамбарыбыз тыйган ошол 7 чоң күнөөлөрдүн катарына кирет экен. Кудай Таалам өзү сактасын. Эми проценттин кандай зыяндары бар? Процентте деле зыяндар толтура тургандар. Зыяны көп. Кандай десе, биринчиси
muhtaçlıktan faydalanuu da. Muhtaçlıktan faydalanuu. Şunçalık közü karayıp muhtaç bolup turganda kalasaң, men berem, üstüne koşup beresin deydi. Kıynalgandan faydalanuu da. Oşol kıynalıp turgandan faydalanuu bul ne ekisi çoң күнөө da. Özü çoң күнөө, ekisi dağın çoң күнөө. Себеби kıynalgan adam акча издейт да, туурабы? Анан пайызын көрө калган бул ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кейбирлер болсо пайызын өтө жогору коюп коет экен да, процентинчи. Арга жок алат да. Өмүр бою ошол процент төлөп жүрө берет. Кудай сактасын. Бул биринчи зыян экен. Андан кийинки зыяны ошол бекер акчага көнүп калат экен дагы, бекерчиликке үйрөнүп калат экен да. Бирок ошол пайызга акча бергендерди, процентке акча берип жашагандарды көрүп эле жүрөт. Ал чыгып кетет экен да. Баары бир тешип чыгат деп коет го. Себеби баягы алган адам наразы болуп алат да. Ошол акчаны эле бересиң десе го мейли. Процент кошуп бересиң десе макул деп туруп арга жок алат. Ошо процентин бергенде наразы болуп берет да. Ачык айтпаса дагы ушунчалык сен көп алып атасың, ичинде айтса керек, ылайым кокконогуңа тыгылып калсын деп каргап туруп берсе керек ошонучу. Буйрбасын ошол акча деп. Себеби эгерде бардар жашаса кимге керек бар акча сурап бирөөнөн, туурабы? Андан кийин пайгамбардын хадисинде келет. Ла'наллаху акилур риба ва муваккилуху ва шахидайхи ва катибихи. Аллах Тааланын каргышы болсун процент акча жегенге, жедиргенге, анан ошого күбө болгон эки кишиге, жазган адамга Аллах Тааланын каргышы болсун дейт. Карасаңыздар, жеген, жедирген, эки күбө жазган адам. 5 адамды сүйрөп кетип атат ошолчу. 5 адамды тозокко сүйрөп атат. Ошо процент. Жеген, жедирген. Анан эки күбө жазган адам. Кудай Таалам өзү сактасын. Эми бул мен айттык, процент айттык. Эми паракорлук деген тема. Эми паракорлук деген эмне десе, акыйкатты жокко чыгаруу, жалганды акыйкат кылууга түрткү болот экен да. Кудай сактасын. Бул эми арам, шариятыбыз боюнча эң чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ла таакулу амвалакум байнакум бил батили ва tudlu ila al-hukami litaakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Бири-бириңердин мүлкүңөрдү уурдоо, тоноо, алдамчылык, паракорлук, сүткорлук, кумарбаздык, кумар ойноо сыяктуу арам жолдор менен жебегиле дейт. Акчаңарды ортоңордо ошондой жебегиле дейт. Башкалардын мал мүлкүн бир бөлүгүн дейт, билип туруп дейт, кара өзгөйлүк менен жегиңер келип, бийликтегилерге пара сунуштабагыла дейт. Аллах Таала Куранда айтып жатат да. Демек, ошол акчаны берип атып туруп, өзүнүн акысынан бул жерде эмне айырылып атат көпчүлүгүчү. Кудай Таалам өз сактасын. Эми карап көрсөңүздөр, бул өзү ал не деген? Себеби бул бирөөнүн акысын жокко чыгаруу да. Пара. Ошентип анын зыяны толтур. Ошентип пара алганга көрүнүп кала турган болсо, бул адилетсиздик, зулумдук пайда болот да. Бир адам татыктуу болсо да жок. Акча берсең анан берем, болбосо бербейм деп тура берет да баягы жерде. Себеби бул нафси деген нерсе жатат экен да бул жерде. Нафси оттон жаралган дейт бизде аламдар. Тизгинин тартып туруш керек дейт. Бир тутан болгондон кийин аны өчүрүш кыйын болуп калат дейт да баягы жерде. Ошого бизде аксакалдар, нафсиңди тый, нафсиңе азгырылба, алкымыңды булгаба деп айтып эле келген да биздин ата бабаларыбызчы. Ошо нафси деген нерсе Кудай Таалам өзү сактасын ал нерседен. Мисалы бул жерде пайгамбардын хадисинде дагы келет да. Ла'наллаху раши вал мурташи дейт. Пара алганга дагы, бергенге дагы Аллах Тааланын каргышы болсун дейт. Параны алган адамга дагы, берген адамга дагы Аллах Тааланын каргышы болсун дейт. Кудай сактасын. Эми анан зыяндары кандай? Зыяндары элдин арасында ишеним жоголот экен да. Ишеним, бири-бирине болгон ишеним жоголот экен. Эми ал акча бербесең ал ишти жасабайт да ал деп туруп, ошо мамлекетте жарандардын ортосунда бири-бирине болгон ишенимди кетирет экен да, паракорчулук. Анан бири-бирине жаман көрүү пайда болот экен.
Мысалы, сен өзіңнің ақыңды алайын десең, ақша сұрап жатса, жаман көресің бе? Жаман көресің да. Ақша бербесең, сенің ақыңды мен бұға беріп қоямын деп айтады. Да баяғы жердечі. Ошондай да бұл парақоршылық деген. Бұл жаман көру пайда болады екен. Андан кейін ал жерде толтыра зияндар бар. Денсаулыққа зиян, мысалы, ал жерде парақоршылықта стройкадан кіреді, мысалы, сапасыз болады. Қысқасы көз жұму да. Біреу келсе, тексеріп келсе, пара беріп қойса тексербейді. Ошол жерде міне ептемей қылып тұрып, бүтіріп кетеді баяғы құрылышты. Кейін жететіру болу, башқа болу, баяғы чөп кетеді, башқа. Қысқасы толтыра зияндары бар да. Ошо бір нетенің артынан чынжырға ұқсап, қайра екінші күні баштанып кете береді екен да. Құдай сақтасын, алдынан. Hukuklar tevelenedi баяғы жерде. Өзің hukukun ала албай қаласың. Саға біреу зұлымдық қылады. Ал жерде міне бір залымдар пайда болады ошол жерде. Парақоршылықтың арқасынан, Құдай сақтасын. Анан бұзықышылық күшеп кетеді екен. Фасад деп қояды. Фасад бұл жерде тарқап кетеді. Құдай Таала өзі сақтасын. Эми бұл жерде не себептен адамдар ошол нерсени берет? Не себептен пара берет? Себебі бұл жерде бергендағы, алғандағы харам болып атпайбы? Неге берет? Себебі ал жерде бай нәпсі деген нәрсе екен да. Ошо бір қалған мақсатына ертерек жету үшін да. Ошон сабыр қылса адал жолменен жетет ошол нәрсеге. Сабыр қылбайды дагы пара беріп тұрып, ертерек жетем дейді да. Жол болса міне алған адам ошол міне мен жақсырақ жашайын, көбірек ақша болсын менде бір чоңырақ үйім болсын деп тұрып, міне ошоға қызығып тұрып, нәпсін азғырылып тұрып, нәпсі тұтанып кетеді баяғы жерде. Ошол менен ошол күнөөгө кирип кетеді. Құдай сақтасын. Эми жол болса, кайсы уақытта сунушталат? Бирөө, мисалы, кезекке турган болса, ошо кезегинди жылдырыш үчүн берет да баяғы жерде. Кезегин жылдырыш үчүн берет. Жол болса, міне мага ертерек бер деп берет баяғы жерде. Мысалы, ол жерде 100 адам тұрса, бір ақша берсе 100 адам емес, ошол не 80-ші адамды бірінші орынға қойып отырады да, мындай. Ақылға салып, логикамен қарап көрсең, ал тақырла тура емес та. Ал адамның 2 мүйізі бар бы? Же 4 көзі бар бы баяғы жерде? Негізі шариатқа тақыр тура келбеген амалдар.